Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз эли. Бир туугандарым, тууган уруктарым, жердештерим, досторум, ага инелерим, карындаштарым, эжелерим дегендей. Мени тааныган, тааныбагандар, негизде баарыңарга ушул Европа өлкөсүндө иштеп жүргөн, эмгектенип жүргөн мигранттар Кыргызстанда болуп аткан жагдайларга кайдыгер карабай өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди билдирип коюуну туура көрдүк. Кайрылуунун себеби ушул шайлоо. Ар бир шайлоого укугу бар инсанга бул Аллах Тааладан берилген аманат болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аманатка бек болууга сиз менен бизге үлгү болуп кеткен. Эки жүздүү адамдын дагы эки жүздүү экендигин далилдей турган 3 сыфат бар. Ошонун бири бул аманатка кыянат кылат. Ошондуктан туугандар, силер дагы аманатка кыянаттык кылбай, шайлоого катышып, убакыт таап барып, арасынан ыймандуусун, адилеттүүсүн, тажрыйбасын, эң тазасын тандаңыздар. Ашказан менен эмес, акылыңар менен кеңешип, эң татыктуусун шайлоого добуш берүүгө чакырам. Менин өзүм жеке оюм боюнча, ошондой киши бул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров деп ойлойм. Себеби бир гана ушул киши жана анын саясий партиясы, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы өзүнүн туруктуу позициясы менен бекем темирдей болуп турат. Эгерде ушул кишини шайлай турган болсоңор, мен ойлойм бул киши ыймандуу, адилеттүү, таза инсан экенин ишенем. Жана бул киши сиз менен биздин Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн иштеп берет деп ишенем. Кандай бул саясий оюндар башталганда билесиздер, дайым ушул кишини каралоо башталат. Бирок убакыт өзү ал кишинин ак экенин өзү далилдеп коет. Ошондуктан мен силерди ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду жана анын бүтүн Кыргызстан саясий партиясын шайлоого чакырам силерди. Рахмат силерге.